UFC мушкери Ниетияз менен блогер Джек Пол экөөсү сет тармактарда урушуп кетишти. Жана Ислам Макашевдин менеджери Али Абдулазиз Конорду тоок жүрөк деп эсептейт. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул тууралуу жаңылыктарды угасыңар достор. Блогер Джек Пол менен Ниетияз сет тармактарда конфликттери башталууда. Себеби блогер көп UFC мушкелерин уруп койгондон соң бул нерсеге Ниетияз сөздөрүн калтырган Джек Полго карата. Күрөшкө же бокска чыга албаган, мушташа албаган мурдагы мушкер деп Бен Аскренге айтылган сөзүнөн улам Джек Пол ага карата сөзү. Бен Аскренге караганда сенде 6 эсе көп алсыз жоготууларың бар. Чыныгы мушташтарда тамекини тартып калмаксың эле. Бирок чындап айтканда чыныгы күчтүү мушкелер менен боксташа албайсың. Мен керек болсо бүткүл стоктон шаарын караймын деп сет тармактарда ушул сөздөр менен бири-бирине сөзүн калтырды. Кийинки жаңылык. Ислам Макашевдин менеджери Али Абдулазиз Конордо тооктун жүрөгү бар экенин айтып өттү. Эки салмактын мурдагы экс чемпиону Конор Макгрегор менен Ислам Макашевдин алдыңкы убакыттарда эч качан Ислам Макашев экөөсүнүн саллашуусу Хабибтен жеңилгенден соң кайра Ислам менен кездешпейт экенин айтты. Өзүнүн сайтына Али Абдулазиз ушул сөздөр менен Конордун жүрөгү абдан тооктукундай кичине экенин Твиттерге кабарлаган. Силер достор эмне деп ойлойсуңар? Али Абдулазиздин сөзүндө жан барбы? Жана Ислам Макашев чынында эле чемпиондукка жакындап келүүдө. Же Джастин Гейджи менен же болбосо Даниэл Даруш менен кездешүүсү мүмкүн. 2022-жылы Ислам Макашев чемпион болом деп бир ай мурда сөзүн айткан эле. Билбейм, балким чемпион да болушу мүмкүн. Макашевге көп мүмкүндүк бар. 70 кг салмак мушкелер арасында.